Ата-бабам кийген ыйык калпак. Ак калпак күнү расмий эмес түрдө 2011-жылы майрамдала баштаган жана ошондой эле 2016-жылы официалдуу орун алган. Ак калпак байыртадан эле кыргыз эркектеринин улуттук баш кийими, ата-бабаларыбыздын мурасы катары саналып келет. Анын формасы эч качан өзгөрбөйт. Байыркы ата-бабаларыбыз калпак аркылуу кыргыздар адамдын жашын билишкен. Азыркы мезгилде дагы бул байыркы улуттук баш кийим өлкөбүздө кеңири колдонулат. Калпакты ардактуу, кадырлуу адамдарга белекке беришип, майрамдарга, жумушка, кыскасы кадимки турмуш тиричиликке кийишет. Ак калпак тоолордун жана тазалыктын символу. Анын формасы Кыргызстандын ак кар баскан тоо чоккуларын элестетет. Кыргыздар калпагы башынан түшпөгөн деп айтылат. Калпакты таза кармап, ыргытып же тегеретишпейт. Эки колдоп гана чечүү керек. Илгери кыргыздар жерге койбой, бийигирээк же жанына коюп алышчу. Кыргыз өз калпагын сатпайт, бирөөгө бербейт. Бир гана мурас катары берсе болот. Калпакты жоготсо же бирөөгө берсе, анда ал адамды акылынан ажыраган адам дешчү. Калпак кышкысын жылуу, жайкысын салкын, жеңил жана ыңгайлуу. Кыргыз эли баласы бойго жете электе жашыл калпак кийгизишкен. Ал баланын чоңоюп келе жаткандыгын түшүндүрөт. Кызыл түстө кийген баланы өзүнө жар издеп жүргөндүгү да ойлошкон. Үйлөнгөндөн кийин ак калпак кийип төрдө отурушчу. Илгери ошо калпагына жараша устукан тарттырышчу. Балдар аңылоого жакын болсо, калпактарына тоо теке, бүркүт, аркар оюмдарын түшүрүшкөн. Биз ак калпак